айтып берем себептери. Саламатсызбы Майрамбек мырза. Мынакей жакында сиз өзүңүздүн жеке концертиңизди берейин деп турган экенсиз. Жалпы элдин батасын алып. Анан ушул чыгармачылыкка кайтардан мурун сиздин балалыктагы изиңизге кайрылбайлы, ошол күндөргө сиздин балалыгыңыз деги эле кайсы жерде өткөн, кандай күндөр менен коштолгон, эмнеси менен эсте калды? Жакшы болот. Биринчиден ошол силердин жамаатка чоң ыраазычылык билдирем. Көңүл буруп, ушундай чыгармачылык кечеси болуп атат. Кой, биз баягы жеке эле дүйнөгө басым жасай бербей акчага бир улуттук кызыкчылыкты да ойлойлу. Биз деген кыргыз улутубуз, элбиз, анан ушундай балдар, кыздар, таланттууларды колдосок болбойт деген бир ойго келишти окшойт деп мен өзүмчө ыраазы болдум да, рахмат. Эми балалык кез бардык эле ошол басып жүргөн адам үчүн ыйык күндөрдүн бири болуш керек. Балалык кез аруу таза, баягы кичинекей бала абдан жыттуу болот го. Ошол толук ыймандуу адам да ошол балачы. Анан ал жыт качан жоголот, ал ыйман качан жоголот адамда дегенде мындай деп айтышат да. Кичинекей бала кичинекей оюнчук менен ойноп атса, кошунанын кичинекей баласы келип, анан оюнчукту мындай карайт дагы, кызыгат дагы, анан аны талашат. Адамда ач көзчүлүк пайда боло баштайт экен дагы, баягы адамдагы кичинекей баланын жыты акырын жоголо баштайт экен. Көрдүңбү, ошол ыйман акырын ошол жыт менен кошо жоголо баштайт экен. Ал бала болсо бербейм деп тартат. Ал балада дагы берки баланы жек көрүү пайда боло баштайт. Ыйман азаят. Бир күнү берки баягы талашып аткан, оюнчук талашып аткан балага ата-энеси оюнчук алып берет. Ал ойноп атса тиги келет. Ал талашат. Бул болсо ага бербейм деп мында ач көзчүлүк пайда болот. Чыгылып адамда ушинтип отуруп, анан жан дүйнө булганып барып, анан жанагы мындай бир ыймансыздык айланып калганыбыз ошол экен да. Бардык эле нерсе бир бурчка келип такалат. Дүйнөкор болуп, же бир болсо мындай жегич болуп, ичкич болуп калгандын себеби ошондон экен да. Адам баласы баягы ыймандуулугун толук сапатын жоготуп, анан акырын келип анан ошол жаман нерселерге кептелет экен. Балалык кез мен үчүн абдан мындай бактылуу өткөн десем жаңылышпайм. Себеби атам менен апам чогуу жашаган. Апам 14 жашында турмушка чыгып, баягы жокчулук мезгилде бир казан болот эле айылда дейт, ошол казанды аркы-терки алып тамак жасап, анан бир өлөйүн деп калган чөп жесе дагы семирбеген эчкибиз болот эле дейт, ошону чала була саап кичине баягы тамчылатып сүттү чайга кошуп ичебиз дейт. Ошондой кыйынчылык мезгилде дагы апам 14 төрөп, анан анын 7-чиси болуп төрөлүп, мен бир туугандарым. Анан бактылуу өмүр сүргөм да. Ата-энең маңдайыңда болгон учур, сен ачка каласыңбы, кийимиң жыртыкпы, жамгыр жаап атабы, бутуңан сыз өттүбү, баары бир баягы көзүңдө бир мындай токчулук бар да. Көзүңдүн нуру толо да, ата-энең жаныңда болгондо. Азыр эмне болуп атат? Карыз калып атабы, же капчыгынан чыгарып атабы, чыгылып той берип атат. Анан эле 1-2 жылдан кийин эле баягы той бергендерди жолугуп сураштырып калсаң эле, алар ажырашып кетишпедиби? Атаң көр, ажырашып кетишти да, калган кайраны ора керчилик деп эле кейип калышат. Мен ошон үчүн айта алам, бала кезим абдан бактылуулук менен өткөн депчи. Анан азыркыдай эми шаарда чоңоюп, ар кимден мындай кагуу жеп, силикүү жеп чоңойгон жокпуз да. Айыл өзүнкү да. Ат кулакты тамыры менен жулуп алып, 5-6 ат кулакты көчөнүн башынан этеңине чейин чаңдатчумун. Автобус келе атат депчи. Эми көчө шундук чаң. Бир дагы үйдөн бирөө чыгып, "Эй, Кыпчактын баласы, өлүңдү көрөйүн жашабагыр" деген киши жок. Кири деле илинип турат, ал убакта адамдардын жан дүйнөсүндө бир кир жок эле, кирине деле чаң жукчу эмес. Бирине деле чаң жукчу эмес. Эмне гана эң баштыктарды кылбадык айылдачы. Ошо балалык демекчи, балалык кезиңизде, баягы бала кезиңизде кандай оюндарга көп берилип ойнодуңуз? Бала кезде мындай
зымдан тегерек чыгырык жасап ортосуна кадимгидей эле айдачумун. Анан апамдын чырагынын билигин баш жагын жулуп алып, ошол жерге байлап дөңгөлөктүн эки ортосуна. Анан кечинде ширеңке чагып коюп, анан жарык кылып айдачумун. Апаман далай таяк жегем. Анан бир ыр жазып койдум эле. Шор эле мен кийген шымбак электин ичинде дайым жүрчүм балекеттин. Ата-энем мени кандай барктап бакты, мен антип балдарымды бага элекмин. Дайырлар бар эле, кечке ойноп тилин албай апамдын, кирин жуубай жатып алгам жакамдын, атам мени болушунча сабаган, ал анткени сүйгөн экен апамдын деп жазып өтчүмүн бир кыздай ырлардычы. Бул канча жашыңызда жазылган ырлар? 7-6 класста жүргөндө ошол мен ойлоп турмун да. Азыр апам мен урушса атам болушат экен деп ойлочумун да. Анан атам дагы апама эметип, апама болушу анан мени сабап атпайбы. Кана карачы, кирин көйнөң кирин, карачы бокочо болуп кечке чейин ойноп жүрөсүң. Анан десе мен ошо оюм кетти да, бул апам сүйгөнү да, мага эмне тиешеси бар бул экөөнүн. Бул экөө бирин колдойт да деген мааниде жазып турам да, азыр ойлоп көрсөмчү. Анан кай жерде эмне болсо эле ошол жерде мен бар болчумун да. Урмат деген классташым келип калды. Бизде азыр Раманкул көчөсү болуп калды, мурун Ленин көчөсү болчу да. Мында өйдө тең ылдый келет да, өтө узун. Чана тээп келишет. Анан чана тээп келатканда бүгүн көчөдө балдар чана тээп атат, жүр жана пресс-сип бар го. Пресс-сипти эки даракка тартабыз деди. Классташым Урмат. Катуу да алар. Өтө катуу, андан адам өлөт да. Анан мен айттым, кой, эме атам урушат деп атам. Ал эчтеке болбойт, караңгыда бизди ким көрмөй эле деп атат. Мен эми атам билип калса урушат деп атам. Ал атам урушат деп деле айткан жок. Кыскасы илдик, тиги дарак менен бу даракка байладык чипти. Эми жанагы чана тепкендер учуп келатат да. Эми учуп келатат самолет. Билбейм, кимдин шору билбейм да. Бир убакта эле баягы чана тээп келгенде эле ошол жиптин жанына келгенде эле бир бала деп эле аңтарылып чыгып калды. Ошо бир тууган КамАЗ деген иниси бар эле ошол классташым. Ошолго илинди да. Мына беттин алдынан илинип туруп, мына жерден илинип, бияка айылып чыгып калган да жакка. Мында бияка башына жабылып калган. Эми азыр ошол жерде шырам ошондон болгон да. Эртең экзамен алат деген агайдын үйүнө. Мына ашканасы менен бизче азыр кухня деп коелучу. Ашканасы менен ошол жаткан үйүнүн эшиги бир эле да, мындай тегиз эле. Ошол экөөнүн ортосуна терек барып тиреп койгонбуз. Эртең менен агай экзаменге келбеш үчүн. Мындай окуялар болгон. Бир жаман милиция бар эле, акмак да, акмак эле. Теги сен тушуңда 10 километр тушуңда өсүп аткан нашаны сенин тушуңда өсүп атпыр деп коркутуп үркүтүп акча жеген милиция эле. Бир бечара кемпирдин үйүндөгү көмүрдү түнү менен ошол милициянын үйүнө ташып койду, себелепчи. Ошондон кеткен. Милиция көмүр ырдады болупчу. Мындай окуялар болгон бала кезде. Билинди ошолдан кийин жанагы көмүр ташыган окуя? Көмүр ташыган билинди. Мен айтып эле жүрөм да, азыр деле айтып жүрөм, дайым эле айтам ал көмүр ташыганымчы. Бул тентектигиңиз качан токтоду? Тентектик ошо мектептен кийин эле баягы ата-энеден бөлүнүп талаага чыккандан эле токтолду өзү элечи. Акырын эме мезгил менен этап менен Кудай таала өзү акырын нугуна салып токтотот экен. Азыр эми андай нерсеге бир дүнүйө берем десе да баргың келбейт андай нерсегечи. Себеби ар бир нерсе өзүнүн учуру менен кызык экен. Бала кез ошентип жакшы эле өткөн. Анын үстүнө мен 6-7 класстарда аккордеон ойночумун да. Анан мектепте жалаң ошол ырдагандарга мен ойноп берчүмүн. Каерде отуруш болот? Каерде отуруш болсо, Майрамбек Осмонов. Осмонов деген фамилия жок, атым Макеш. Айылда атым Макеш. Майрамбек эмес. Макешти чакырып келгилечи дейт. Митрикеде Майрамбек болуп жазылган, анан Макеш чакырып келгиле. Анан бозо ичирип көндүрүштү да улууларчы. Ке, бозодон ичип койсоң үнүң жакшы чыгат. Ке деп, мында 2 пияла боз ичип бересиң, анан үйүнө кетип атса дагы аркасынан барып ырдачыбыз да. Үйүнө киргиче ырдачыбыз. Азыр болсо бир жерге барсаң 5-6 ырдагандан кийин ырдагың келбейт. Ошондой да, мындай жаш өткөн сайын адам көп нерседен чарчай баштайт экен да. Ошол аккордеонду кичинекей кезиңизден үйрөнүпсүз да. Бул
аккордеондун айынан дагы көп уруш талаштар чыкса керек. Аккордеондун айынан атам экөөбүздүн ортобузда көп уруш талаш болгон. Тиги агам ойнойт аккордеон. Анан мен үйрөнүп алдым. Экөөбүз каңкылдатсак эле атам ортодогу жанагы ачылып жабылганчы гармошкасы мех деп коет да. Ошо мехти атам маки менен тилип, бычак менен тилип турган тамдын үстүнө ыргытып берет. Тамда бир кычык бар, ошол жерден тетиңдей кычык бар да, ошондой жерден кирип барып кайра аккордеонду алып келип, кайра ошо ортолорун шаптап, килейтетип, эмне менен килейтеткенин эсимде жок. Менимче ошол ортосунан эметип алып, анан бирок жел чыкчы да. Деп жел чыкчы ойноп атканда. Анан кайра атамдын каранеттин карабайсың. Кайра ошол жеринен тилбейчи, кайра жаңы жеринен тилип кыргытчы да. Кайра кыргытып берчи. Музыканы сүйчү эмес окшойт. Сүйчү эмес. Анан кийин анан бирөөлөр айтты. Сен ошо тамдын үстүнөн эле оңдоп, тамдын үстүнөн эле ойноп түш. Алып түшпө жерге депчи. Кийин тамдын үстүнөн аккордеон ойнойм. Ойноп туруп, атам кырганда тамдын үстүнө калтырамын дагы, анан секирип түшүп качып кетип калам. Ошентип жүрдүк да. Анан бирок ошол аккордеондун чыгармачылыктын пайдасы кийин айлыга тийди жакшы элечи. Эми жалпы элге эмес, өзүбүздүн үй бүлөгө тийиштүү сөз да бул. Өнөр менен барып кичине сарай там ташты оңдодук дегендей. Качан баалады анан чыгармачылыгыңызды? Атам өлөрдө айтты. Ага чейин баалаган жок. Дейди деп айтчу атам. Дуана дечү. Анан өлөрдө бир ай калганда барып анан жанында отуруп, баягы атаң бир буту наракта турат да, көрүнүп эле турат да. Тиштери көгөрүп, былкылдап түшө баштады, жондору эзилип, сөөктөрү көрүнө баштады. Инсульттан 1 жыл 7 ай жатып калды да. Анан кийин ошо көзүн жалдырап турам да түшүнүпчү. Өтө оор акыбалычы. Жана бис деген сөздү үйрөтүп койчу балам, окуйун дейт. Дегенде тез мындай ой жүгүртө албай анан эмне деп атат, бис деп атат. Көрсө бисмиллахир-рахманир-рахим деп айта албай атыптыр да. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айткан да, бир учур келет, тилиңер ла илаха иллаллого күрмөлбөй калат деген да. Ошон үчүн бардык нерсени тил күрмөлүп турган учурда тактап тил менен аны көкүрөккө тастыктап алыш керек да. Бул өмүр бардыгы убактылуу баарыбыз үчүн. Анан ошентип отурсам, "Я Макен" деди мен, Макен дечи. Макен сары. "Эмне болду ата?" "Жакыныраак отур" деди. Анан жакыныраак келип отурсам, "Мен сени жөн эле Дуана деп койчумун балам, кечирип кой" деди. "Мен сени жөн эле Дейди деп койчум, кечирип кой" деди. Сөздүн маңызы биякта экен деп анан кулак түшүп калдым да. "Эмнеге антча элеңиз ата" десем, "Көчөгө чыксам эле сени келип эле бирөөлөр мактайт. Көзү жамандар бар балам. Ошолордун назарын бурайын деп эле, ал Дейди, ал Дуана, атасын көрө, ал акмак кой" деп эле анан баягылардын назарын бурчумун дейт. Жаман жакачы. Анан ошентип койсом эле анан сөз сен жөнүндө сөз токтоп калчу дейт. Ошону балам көз тийбесин деп айтчумун. Кечирип кой. Кечирип кой балам деди. Ошол балдардын арасынан ошол өлөрдө батасын мен алып калдым да. Ошо бата берди. Анан 5-6 күндөр тойго барып, дем алыш күнү мага жетип келип дарын көтөрүп алам. Кайра эртең менен 1-чи күнү кайра Бишкекке кетип калып аттың, ыраазымын деп ошо батасын берди. Өлөрдө. Элге таанылган атыңызды дагы атаңыз койсо керек. Майрамбек деп эмне үчүн койдуңар эле деп сурагам да. Сурасам атам айткан. 1973 жылы сен төрөлгөн 3 март Курбан айт болгон дейт. Ошол Курбан айтта төрөлгөнсүң. Анан ошол Курбан айттын урматына Майрамбек деп койгонбуз дейт. Кийин 2001 жылы 24 февралда кеттик, бияктан учуп кеттик Меккеге. Февралда мартта, марттын 3-үндө 27 жашымда кетип Меккеге. Аяктан Курбан айт күнү 28ге толуп келдим да. 14 мартта келдик кийинчи. Аябай бактылуу күндөрдүн бири да. Атам раматтылык темир уста эле, 39 жыл темир уста болуп иштеди. Апам барсканчы болчу. Негизи барсканчынын иши оор да. Теги устага караганда. Атам кичинекей балка менен баягы ордунду көрсөтөт да, тык этип чабат.
Апам болсо килейген барсамайын кел ошол жерде чыгат. Ошентип багышты да. Анан апам бир маал келип 3 литр жанагы 3 литрлик банкага жарым алып кетет атамачы. Кээде биз жеткирип барчубуз бала кезибизде эсибизде да. Анан меш жазачу. Азыр биздин айылда ошол бир 600дөй кишинин үйүндө атам жасаган меш да. Печка. Анан ошол печканы кышында колубуз тоңсо дагы карматып, үйрөн балам, үйрөн. Кийин кереги тиет дечи. Ошол ата эненин жетелеп жүрүп көргөзүп үйрөткөнүн бир дагы зыяны тийген жок азырчы. Негизи устачылыктагы жагдайларым бар да. Кадимгидей кызыгам устачылыккачы. Мындай атаман кылган, кандан өткөн, тажрыйбадан өткөн дегендей. Ырчылыкта демек атаңыздан өтсө керек. Атам болсо кыска сүйлөгөн, какшыктап сүйлөгөн адам эле. Кыска эле сүйлөп койчу. Мисалы, бир агам эрте менен эрте өмүрүндө биринчи жолу туруп алып жүгөрүнүн түбүн жумшартып чаап атса, мен радиодон ырдап калып турмун да. Анан бир тууганда чуруркап атама барат дагы. Ата радиону сай дептир. Майрамбек ырдап атат десе, жүгөрүң эмне кылдың десе, аны таштап коюп базы бердим. Жүгөрүң Майрамбек ырдап атса, жүгөрүн чаппай эле кой, быйыл токчулук болот турбай дейтимиш атамчы. Карасаң? Жүгөрүң чаба бербейсиң. Майрамбек ырдаса укпай жүрдүм беле деп кийин айтыптыр. Майрамбек ырдаса эле токчулук боло турган чуркап келиптир мага деп ушинтип айтып жүрдү да. Апам болсо куйлуштуруп жамактай бермей адаты бар. Ошол экөөнүн баягы жан дүйнөсүнөн журулушуп келип анан төрөлгөм да. Негизи. Ортодо да 7-симин, 14-түн 7-симин. Эми айылда болгондон кийин баягы көбүнчө айылдагы балдардын жашоосу кой кайтарып, уй тозуп келип, кезүүгө чыгып, тоонун башында коро койлорду кармап өтөт эмеспи? Сиздики кандай күндөр менен? Жамгыр аябай, кара жамгыр нөшөрлөп, ак жаганга айланып, жумалап жааган учурларда кой жайчымын. Тамашалап коем, мен 10 жыл Кыпчак деген байдын коюн кайтаргам депчи. Ал ким деп калышат. Ал атам да өзүм эле атам. Ошол убакта мага эстүү койлор туш келген да. Мындай кырдын эмеси менен беттеп айдап берчүмүн тушу мененчи. Ошентип баягы үстүлөрүнөн отто барып нар жактан барып Бегалы деген чоң атабыз бар эле. Чоң жол менен барып, анан барып башынан тозуп алчумун койлордучу. Ал ошол Бегалы деген чоң атабыздын үйүндө карта ойноп, не кылып күн өткөрчүбүз билбейм. Иши кылып эле кечке ойнолуп анан кечинде койлорду түгөлдөп айдап барып калчумун да. Анан кээ бир убакта жоголгон мезгилдерде бир 10 күн эч жака жылбай кайтарчыбыз. Туура сен айткандай, жамгыр болсо жаап атат, койлор оттобойт да жамгыр жааганда. Айдап барып алсаң, атаң урушат, эмнеге айдап келдиң депчи. Иши кылып кечке чейин койдун аркасында жүрүш керек да. Күн өткөрбөй. Ооба, ошол мезгилде абдан кыңылдачымын. Кырдандай түшүп келатып деле Жумабүдүн Шералиев, баланча, автор аткарат деп эле колумду төшмө коюп алып аккордеону минте берчим да. Жөн эле аккордеон жок. Дайыны жок, аккордеон 2 сабында ойной албайм. Жөн эле минте берчим. Анан кийин бир агам ошол Темиркан деген айылда маданият үйүнүн башчысы болуп калгандан аккордеонду алып кел бар. Жеткир бар. Алып кел деп атынан. Атасы кеткен бирөөнүн деп бир салын үйрөнөм баратып. Келатканда та аккордеон менден чоң. Деп көтөрүп келем да ошончу. Анан ошентип жүрүп анан баягы жаштын тилегин берет деген чын экен. Оончу болом дей берчим да. Мен биринчи Тыы Тамгазын тааныгам да, өзү апам айтат, Тыы Тамгазын тааныгансың деп. Се Түгөлбай акен ырларын жакшы көрөм. Түгөлбай ошо биздей эле, бизден да жаш убагында абдан мындай таң калыштуу оңдор чыгарган да. Ошондой киши менен таасирленип оончу болгом. Кийин Асанкалы Керимбаевдин үйүндө жашадым да. 90-жылдары келип, ал мени Токмактан алып келген. Ал кишиден жукту дей берем менчи. Сыныктан башкасы бүт жугушту дейт го. Далай кешегин ичтим дегендей, эшегин шыпырдым. Ошентип жүрүп аракет кылдык көбүнчөчү. Аракетке берекет дейт го. Аракет кылбасаң эч нерсе болбойт. Мен ойлойм, жаман эмес, Кудай буйрса бир 20дан ашып калды оондор. Бир 2 оон элдин эсинде калса мен үчүн чоң жетишкендик ийгилик ошолчу. Өзүңүздүн ошол бала кездеги учурдан
качан өткөлү курак өттүм деп ойлойсуз? Качан өзүңүздү чоң адам сезип, өз алдыңызча болуп, үй бүлө кургандабы же ага чейин эле? Билбейм, чыгармачыл адам көбүнчө өзүн баладай сезе берет. Мен ойлой берем да, кишидей сезип калган учурда бул оон чыкпай калса керек депчи. Себеби чыгармачыл адамдардын көпчүлүгү эле бала кыял болушат, ишенчек. Анан баягы бат арынган, кайра бат жазылган ушундай адамдар болот да. Анан чоң кишимин эле деп жүрө бересиң, анан апаң жаныңа келип эле тарсылдап урушуп калса эле, качай эле дагы эле бала турбайбын мен деп каласың. Апам кадимгидей урушат. Бергеле, бергеле көрөйүн деп эле чакырып алып элечи. Сен элге чыгып калганыңдын иши жок. Эмне кылайын деп эле сен оюңду бүт эле четке чыгарып коюп эле өзүнүн каалаганын кылып, ошол кезде ойлоп каласың, дагы эле киши боло элек турбайм депчи. Балаң болсо, ата, мен барып ойноп келсем болобу деп башын ылдый салып аталаса, мен ата болуп калган турбайм деп сезип каласың. Азыр балдарыңыздын алды канчага чыгып калды? Балдарымдын алды 10го чыгып калды. 5 класска окуп калды балам. Кызым 8 жашта 3 класска окуп калды. Өзүм окшошуктарымды кыздарыма, балдарыма көрөм. Окшошуп калат. Кызым окшош өзүмөчү. Шык, ырдаган жагы. Алар сүйлөгөн жагынан бардыгы мени тарткан. Бүт кудулдан сүйлөшөт. Бирдекени илип алышат, эстетет, кайра, атам баягы эметкениңди билесиңби я деп эле күлүп калышат. Музыкант болом десе каршы чыкпайсызбы? Кызымды Кытай англис тилине берсемби деп атам. Өзү математика уклоону боюнча балам экөө 5ке окушту, 5 класска чейин. Эми биз Кытайдан эмес, Кудайдан коркобуз го негизи. Бирок Кытай каптап келип калышы мүмкүн да. Анан котормочу да керек болуп калабы деп анан кызым англисче, кытайчага берип коеюн деп атам. Кудай буйрса. Анан балдарым, чоң балам алгада ойнойт, футбол ойнойт, 10 жашта балам. Нурлан Сагынович деген тренер бар. Ал болсо мен Рональдо болом, $1,000,000 ата, сен кармайсың. Мен карматам сенин колуңа деп атат. Омин балам, Кудай кабыл кылсын. Ыйманың менен берсин бардыгын балам. Рызкың менен, өмүрүң менен берсин. Дүйнө калат балам деп ичимен тоо келтирип, бирок Кудайдан тилеп коем, тилегиңди берсин депчи. Ортончу балам да футболду кат ойнойт. Кыймылы аябай тез да. Мен өзүм да футбол ойнойм да. Анан негизи спорт эркек бала үчүн абдан жакшы. Эр жигиттин башына эмнелер гана келбейт, эмнелер кетпейт, Мындан 2-3 жыл мурун келинчегиңиз менен бага пикир келишпестик болуп жүрдү эле. Азыр чоң эле жашап атасыздарбы? Ал маселе боюнча мен прессаларга айтканга азыр акым жок. Ал калыбына келгенде өзүм айтам, асыкпа, казактар айткандай асыкпа. Ал эмне бүтпөгөн эмне бар дейсиң? Адамдын өмүрү бүтүп атпайбы? Бүткөндө айтып коем, Кудай кааласа. Демек, иш бүтө элек. Иш бүтө элек, эми ооба бүтөт да бир күнү, Кудай кааласа. Каяка барат? Балдардын сөзүңүздө да, Ооба, балдар үйдө. Сизге эркин микрофон берейин, анда жакында өзүңүздүн чоң жеке масштабтуу концертиңизди берейин деп турат экенсиз. Ошол эми Бул программанын ичинде эмнелер бар? Эми баягы дос, жоро жолдош, ата эне, бир тууган, туушкан, анын арасында душман деген да бар. Ошолордун көзүнө баягы чыгармачылыгыма 25 жыл болду деп, ошол бир отчеттук концерт катары берип коеюн деп атам. Эми мен өгүз коюп, же өтүгүмдү берем деп, же болбосо дагы баланча берем кел деп, мен мындай дүнүйө менен алдай албайм. Мен өнөр секисине чакырам барыңыздарды. Бул концертте шоу укмуш болот, келгенде көрөсүңөр деген сөздөн алысмын. Эски жана жаңы ырлардан турган жүрөккө жакын чыгармалар менен дагы бир жолу таанышып кайтасыздар. Барыңыздарды ошол филармониянын чоң залынан күтөбүз. 10 жылдан бери концерт бере эле экенмин. Менин да бир бугумду чыкканын бир көрүп кайтыңыздар. Рахмат маегиңизге, анда балким ошол концерттен Кудай кут кылса көрүшөрбүз. Кудай буйрса.